Урматтуу онлайн университети платформасынын өнөр сериси аттуу өнөр адамдары менен жолугушуунун бүгүнкү катышуучулары. Бүгүнкү өнөр сериси жолугушуубуздун кечээбиздин коногу Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз опера жана балет театрынын прима балеринасы Эльмира Кабатай кызы. Эльмира Кабатай кызы, кош келипсиз биздин онлайн университетинин өнөр сериси кечесине. Биз бүгүн сиздер менен, урматтуу катышуучулар, ушул балет өнөрү жөнүндө бүгүнкү күндөгү кыргыз балетиндеги жылдыздардын бири десек болот. Анткени Эльмира Кабатай кызы алдыңкы партияларда ойноп келет бүгүнкү күнгө чейин. Ушул бир өнөрдүн эң туу чокуларынын бири болгон балет өнөрү жөнүндө, анын ичинде Эльмира Кабатай кызынын өзүнүн жеке чыгармачылыгы жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Кош келипсиздер, келип бизге убакыт бөлүп катышып жатканыңыздар үчүн чоң рахмат. Анда биз маегибизди баштай берели. Бизге келип дагы жолугушууга кошула тургандар кире берет акырын. Биз бул өнөр сериси программасында, жолугушуусунда буга чейин жалаң акындар, жазуучулар менен жолугушуп келгенбиз. Бүгүн ушул искусствонун ушул түрүнө, балетке биринчи жолу кайрылып атабыз. Бул биз үчүн өзгөчө күн, өзгөчө жолугушуу деп да айтсак болот. Биринчи Эльмира Кабатай кызы жөнүндө бир аз маалымат бере кетейин. Эльмира Кабатай кызы ушул 10 жашынан баштап балет өнөрүнүн босогосун аттап, ошол күндөн баштап, ушу бала кезден баштап бүгүнкү күнгө чейин ушул өнөрдүн гүлдөтүп, өзүнүн чыгармачылыгын өнүктүрүп келе жаткан кыргыздын белгилүү балериналарынын бири. Мен өзүм дагы ушул Эльмира Кабатай кызынын бир канча аткаруусундагы бир канча баягы оюндарына, балет бийине спектакльдерге катышканмын. Эльмиранын чеберчилиги, аткаруучулук чеберчилиги, актерлук чеберчилиги, ушул бийчилик өнөрдөгү жанагы кыймыл аракети, пластикасы, образды ачып берүүсү абдан бир көңүл бурарлык, өтө бир мыкты деңгээлдеги өнөр адамы деп айтсак болот. Ушул бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы бир жарыяны айта кетким келип атат. 20 мартта, Кудай буйрса, Эльмира Кабатай кызынын Саманчынын, Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде коюлган Саманчынын жолу балетинде Толгонайдын ролун аткарат. Раур Вергердин коюусунда Толгонай Калый Молдобасановдун Саманчынын жолу балетинде аткарат. Кечиресиздер, Толгонайдын ролун аткарат. Ошого дагы ушул жолугушуубуздун башында сиздерге жарыялай кетким келип турат. Анда эмесе, Эльмира, сөз сизде. Биринчи мен сизге суроо бергим келип турат. Ушул балетти, мына өмүрүңүздүн ушул күнгө чейин балет өнөрүндө бүтүндөй өмүрүңүздү ушулга арнап, ушул оор, жеңил эмес, албетте жеңил эмес өнөрдү аздектеп, сүйүп, ошого болгон күч аракетиңизди берип келатасыз. Биз билебиз, балет өнөрүнүн өзүнүн баягы адамдын, балериналардын профессионалдык ишмердүүлүгү кыска башка кесиптерге караганда, башка өнөр ээлерине караганда. Анан ушул өнөргө өзүм жана 10 жаштан баштап келип калдыңыз деп айттым. Сөз башынан болсун. Ушул балет өнөрүнө кантип келип калдыңыз, кандай болуп чыгармачылыгыңыз уланды андан кийин? Ушул тууралуу бир аз айта кетсеңиз. Эльмира, микрофонуңузду включать этип алыңызчы, жандырып. Гүлмире, кечиресиз, оңдоп кетейин дедим эле. Материнское поле эмес, 20 мартта Чолпон балети болот. Чолпон балети. Чолпон балети, Раур Вергердин Чолпон балети болот экен, Анда сиз Айдайдын ролун аткарасыз. Жакшы.
Ошо мен 3-класста окуп жүргөн кез болчу. Ал кезде биз Нарын шаарында турчубуз. Ошол кезде 89-жылдары Совет Союз убагы болчу. Ошол кезде мугалимдерди жиберишчү райондорго. Ошол мугалимдер келип, ар бир мектепке келишип, балдарды тандап алып кетишчү. Ошол балдардын арасында мен да болуп калдым да. Анан ошо биз борборубузга дагы бир сыйра дагы көрүнүп кеткиле деп чакыруу келди. Менин ата энем каршы чыкты, жибергиси келген жок, сен дагы кичинекейсиң деп абдан сарсанаа болуп кое бергилери келишкен жок. Бирок мен ошо өзүм менен чогуу окуган классташ кызым менен сүйлөшүп койгом. Эгерде менин ата энем мени ата энем алып барып келе албаса, силер менен чогуу кошулуп барсам болобу деп. Алар макулдугун беришкен. Ошол себеп аркылуу мен ошо борбор шаарыбызга келип калдым. Ошол кыз аркылуу. Ата энем болсо ошо сени алып бара албайбыз, бизди жумуштан кое бербейт деп шылтоо кылып жөнөткүчү келишкен эмес да. Бирок ошо мен өзүмдүн ошо эмемди көрсөттүм. Абдан суранып, атамды, ата энемди абдан суранып атып, ошо сураныч менен келип, бияктан өтүп кеттим. Дагы комиссияга көрүнүп, анан өтүп калдым да. Негизи эле кичинекей кезимде ошо эсимде радиодон дайыма классикалык музыкалар коюлчу. Ушунчалык жүрөгүмө жагымдуу болчу. Анан ошол кездерде Совет убагында дагы көп балет жөнүндө спектакльдер, көп балетный спектакльдер сыналгыдан көрсөтүлчү да. Ошолорду көрүп мен ошо турап, анан ушул классикалык музыка дагы ушунчалык аң сезимиме кирип, менден ушу бир ичимен бир нерсени ойготуп турчу да, бир сезимдерди ойготуп, мен бийлегим келе берчү, ошол кыздарды турап. Ошентип ушул окуу жайга, ушул кесипке келип калдым. Ошол азыркыга чейин мен ушунчалык жакшы көрөм ушул кесибимди. Кудайыма дайыма ыраазымын. Ушул ушинтип кетип калган. Абдан жакшы, Эльмира. Азыр биз Эльмиранын бир интернеттен мен өзүм таптым. Ушул үзүндүдөн сиздерге бөлүшүп көрсөткүм келип жатат. Бул ошол биз азыр айтып жаткан Чолпон балетинин Айдайдын ролун аткарган үзүндү. Айдай балети бул кыргыз балетинин классикалык балети десек болот. Бул Айдайдын ролун кезинде белгилүү балерина Бибисара Бишеналиева ойногон. Москвада 2-декадада барып, алар чоң жеңиш менен кайтышкан. Азыр ушул Эльмира Кабатай кызынын ойногон, бийлеген үзүндүсүнөн көрсөк.
Мгм. Так. Мгм. Э, Экран отмена болду, Мирлан агай, карап кое атасызбы? Ооба, баары жакшы. Жакшы. Азыр биздин катышуучулар бул жерден мага кайрылып атышат. Экрандан биздин изображение көрүнбөй атат, сүрөтүбүз чыкпай атат деп. Сүрөттөрдү чыгарып койсок болобу агай? Ошол жагын карап койсоңуз. Мгм. Мгм. Камераларын включать этсе көрүнүшөт. Камераларды включать этсе көрүнөт экенсиздер. Ооба. Катышуучулар камера, микрофон деген жерлерин карасаңыздар болот. Абдан жакшы. Азыр биз Чолпон балетинин эң бир кооз, абдан көзгө жагымдуу болгон Эльмиранын аткаруусундагы бир үзүндүнү көрдүк. Мен суроо бергим келип атат, Эльмира, ушул ролду ачып берүүдө, ал жерде Айдайдын ролун ачып берүүдө кандай бир кыйынчылыктар болду? Ушул ролго кантип кирдиңиз жана ушул ролго кандай бир баягы балериналардын өзүнүн образына, баягы өзүнүн баягы чыгармачылык чеберчилигине карата дагы ролдор бөлүштүрүлсө керек. Ушул роль кандай болуп тандалып калдыңыз? Ошол жөнүндө да айтып кетсеңиз. Жакшы. Бул ролду ошо менин жетекчим, негизи биздин жетекчибиз балетмейстер Нуртазин Акан Аманбекович. Ошо жетекчилерибиз ар бир артистти көрөт да, ким кайсы ролго жарайт экенин. Ошо көзүнө көрүнөт да, кадимкидей байкашат да, көрүп турушат. Ошо жетекчим мага берди. Ошо көзү жетти. Ушул образды ачып бере турганымачы. Ошол себептен берди. Оңой менен ошо ролдор бизге берилбейт. Ошо. Негизи бул Айдай образы, ушул спектакль материалы абдан чоң да. Анан ар бир спектакль сайын эле улам жаңы ачылуу, жаңы дагы образга дагы тиги токтоло берет да, дагы кошумча боло берет. Анткени биринчи спектакльде эле баарын ачып бере албайсың да. Анын үчүн ачып бериш үчүн бир 2 ай мурун даярданыш керек. Бирок бизге бул тез арада берилип калат да, көбүнчө элечи. Ошон үчүн биринчи спектакльди аткарганда баарын ачып кете алган жокмун. Анан акырындан ар бир спектакль сайын ошол спектакльден дагы жакшыраак ачып берсем экенмин деп аябай аракет кылам да. Өзүм үчүн да, ушу кандай десем, өзүм уялам да. Эмкиде кайра эле ошондой болуп чыккандан уялам. Ошол себептен ар бир үзүндүнү, ар бир кыймыл аракетте сөз бар да. Ар бир кыймыл аракетинин сөзү бар жана мааниси бар да. Ошо балетмейстерлер жөн эле кое бербейт да. Ошол сөзүн таап, маанисин тапканга аракет кылам. Ошо биздин текстин өзүм ошо сөздөрүн жаратканга аракет кылам да. Маанилерин тапканга аракет кылып, анан ошентип образды издеп, бирок абдан кыйын. Ошо ар бир кыймыл аракет сөз деп атпайбы, бирок ошо өзүң табыш ошол сөздү оңой эмес да. Ошо бирок аракет кылып табылып калат. Кечки улам. Айдайдын ролу дагы карама каршылыктуу роль эмеспи? Жакшынакай сулуу келишкен кыз, бир эле баягы Желмогуздун образына кирип куулуп, кереметтүү бир образ эмеспи? Улам куулуп бир кыздын образына түшүп, бир баягы жез кемпирдин образына түшүп, ушундай куулуп турат эмеспи? Ошондуктан бул балеринадан дагы дароо бир образдын ичинде бир канча образды, бир каармандын ичинде бир канча каарманды, 2 каарманды чыгарып атпайбы? Анан негизи терс каарман деп айтылат эми баягы искусствонун түшүнүгү менен. Оң каармандан да терс каарманды аткарыш кыйын. Ошону жеккирип
Ошол терс карман менен чыгарманын балеттин баягы драматургиясы, конфликтиси ошол менен чечилет да ошол менен көрүнөт. Ушул жагына келгенде сиз кандай иштедиңиз? Өзүңүз менен кандай иштедиңиз? Бир образдан экинчи образга бир каармандын ичинде жаратууда. Бул каарманды жаратканга эң биринчи мен ушу эжебизге, Бибисара эжебизге кайрылам да. Ошол кино тасма тартылбады беле, фильм балет Чолпон 59 жылы. Ошол фильмди ачтым эң биринчиден эле мага баягы ушул ролду бергенде. Ошол фильмге кайрылдым. Анан жомокту ачтым, жомокту окудум. Эң биринчи эле ушул Бибисара эженин образы мага чоң жардам берди. Чынында айтканда, өзүм деле көрбөгөндө жарата албай калыш мүмкүн болчумун деп ойлойм. Ошо Бибисара эжебиз ушунчалык так, ушунчалык эмоциялык жагынан күчтүү, аябай ачып бергенде ушул образдычы. Андан ошо Бибисара эжебиздин образын көрүп, анан дагы өзүмдөн дагы ошо чыгарганга, ачканга аракет кылып, ошондой аракет кылып, ошо аракеттенип ачтым. Абдан кызыктуу роль. Негизи ошо ролдорду ачканга эң биринчи бул музыка жардам берет да. Дагы музыка абдан жардам берет, анткени музыка ошо мааниси менен да жазылат ал дагы. Ошо музыканы дагы ошо музыка абдан жакшы жардам берет, түрткү берет. Ошо эмоцияларды чыгарганга, образды жаратканга абдан чоң жардам берет. Аны албетте Бибисара эже чоң ролду ойноду менин ушул ролду жаратканым. Жакшы, абдан жакшы. Элмира, сиз ушул дүйнөлүк балеттин репертуарынан кылымында жылдар бою түшпөй келе жаткан балеттерде ойноп келатасыз, болгондо дагы башка ролдорду ойноп келатасыз. Мен куштун баягы аркасында, ушул эле Чолпондо, андан кийин Чайковскийдин Лебединое озеросунда мен билгенден Одетта менен Аделиянын ролун жараткан экенсиз. Ошо андан кийин Адандын Жизель балетинде дагы бийлегенсиз. Мына ушул сыяктуу бир канча ролдорду жаратып келатасыз. Анан бул негизи балеринанын чыгармачылыгында баягы гүлдөгөн мезгил деп коебуз. Анан чыгармачылыктын соңуна жетип келе жаткан мезгил деп коебуз да. Азыр сиз ошол мезгилдин кайсы учурундасыз? Негизи эле ойлойм да, ушул ар бир эле кесипте ошо чыгармачылыгың бүтөйүн деп калганда опыт абдан топтолот да. Туура. Ошондо ойлойсуң, ушул жаш кезде ушул опыт болгондо кана деп ойлойсуң да. Азыр ошо бир 2 жылдай калды менин чыгармачылыгым бүтөөрүнө. Абдан чоң опыт топтолду. Ошону дагы колдонуп калганга жетишип калсам экенмин деп азыр ошо аракет жасап, ошо 20-сында ошо Чолпон балетине көрсөтөйүн деп атам. Көрүүчүлөргө ошо тартуулайм да. Жакшы. Саманчынын жолу жөнүндө да сүйлөбөй кетсек болбойт. Анткени Саманчынын жолунда айрыкча Толгонайдын ролу биз көбүнчө кыргыз эли кинодон билет Толгонайдын ролу эмне деген роль экенин, чыгарма повесттин өзүнөн билебиз. Ал эми балетте бул ролду жаратуу, ошондой драмалык, абдан күчтүү аялдын образын жаратуу сиз үчүн кандай бир баага турду? Ушуга да токтоло кетсеңиз. Бул балет ошо 75-жылы коюлган. Биздин легендардуу балетмейстерибиз Уран Отунчуевич Сарбагышев койгон. Музыкасы болсо биздин легендардуу композиторубуз Калым Алдабасановдун музыкасы, жазган музыкасын.
Анан Чыңгыз Айтматовдун произведениясынан ошо алынган балетибиз. Жаратыш муну оңой да болгон жок. Анткени бул чоң трагедия. Мен жашоодо буну көргөн эмесмин, мындай кыйынчылыкты. Бирок тилекке каршы жакын адамды жоготконун көп эле актрисалар ошо өзүнүн турмушунан алып дагы жаратышат образдарды. Ошол себептен менде ошол сезим бар. Жакын адамды жоготкон сезим абдан жаман. Андан сырткы ошо мен литератураны окудум, ошо произведенияны окудум, чыгарманы окудум. Чыңгыз Айтматовдун чыгармасына дагы бир жолу кайрылдым, кайрылып окудум, кино тасмасын дагы көрдүм. Албетте ошолор мага абдан чоң жардам берди. Жана мен айтып кеткендей, Калымал Басанов абдан ушунчалык жүрөккө жеткидей жазган да музыканы. Көзүм жашылданып кетти ошо музыканы эстеп кетип. Ушул бир ай даярдандым. Бир ай бою ыйлап чыктым да. Жаңы эле образга кирейин десем эле көзүмөн жаш агат. Азыр дагы ушул келип кетип атат да. Өзүм ошо токтонуп карманып атам. Абдан күчтүү роль. Эң эле кыйын ушул ролду мен ачып бериш абдан кыйын болду да. Анткени бул биякта абдан көп эмоцияларды, сезимдерди табыш керек да. Ошо өзүңдүн жүрөгүңөн чыкканда гана ошо көрүүчүлөр ишенет да. Ошону ишендирейин, ушул жеткирип берейин, ушул трагедияны деп абдан чоң аракет жасадым. Көп айтышат, ошо мыкты аткарылган, сенин образың жакшы ачылды, ушул Толгонайдын образын жакшы ачып бердиң деп, көп ыраазычылыгын билдирип, аябай ыйлаттың бизди деп ыраазы болуп кетишти да. Анан ошо спектакль бүткөндөн кийин залда көрүүчүлөр 20 мүнөттөй туруп, мага эмес деп ойлойм да, именно ошо Чыңгыз Айтматовдун чыгармасына, музыкага чоң ошо таазим кылып, ошо кол чабышты деп ойлойм да. Ошол балетке сизге ушул Саманчынын жолуна биз барганыбызда жаныбыздагы көрүүчүлөрдүн көпчүлүгү ыйлап отурганын көрдүм да. Жанагы окуянын өнүгүшү менен Толгонайдын улам бирден жакындарын жогото баштаганы, ошону ушунчалык балеттин тили менен жакшы жеткире алдыңыз. Ошондо аялдар түгүл, мырзалар, айымдар түгүл, ушу мырзалар дагы көзү жашылданып ыйлап отуруп көрүштү. Бул менимче ошо кыргыз балетиндеги бүгүнкү күндүн репертуарындагы эң мыкты балет болушу керек. Ошондой эле ушул Толгонайдын образын ачып берген мыкты балериналардын бири сиз деп азыр билем да. Ушул балет өнөрү негизи жалпы мындай кыргыз элине, бул Европанын искусствосу болгондуктан кыргыз элине көбүнчө ушул балериналар тааныла бербейт да. Тааныла бербейт, опера ырчыларын дагы көп тааный беришпейт. Алар мисалы үчүн шоу жылдыздарындай болуп кеңири массага таанылбайт. Бул эми албетте абдан жогорку бийиктиктеги искусство болуп эсептелинет. Мунун атайын даярдык дагы керек. Балеттин өзүнүн жанагы тилин дагы түшүнө билиши керек. Ушул жагынан менде бир суроо пайда болуп жатат. Бизде Кыргызстанда эми бүтүн эле дүйнөдө негизинен ошондой массалык жана популярдуу маданияттын өкүлдөрүн көбүрөөк тааныйбыз да. Массалык маданияттын өкүлдөрүн
эстрада ырчыларын көбүрөөк тааныйбыз дагы. Мейли таанылуу мейли эле ал өзү менен өзү кете берет эле. Бирок ушул мамлекеттик сыйлыктар болгондо дагы көбүнчө ушул эстрада жылдыздарына берилип жаткандыгын биз социалдык тармактардан көп учуратабыз, жаңылыктардан көп көрөбүз. Бирок балет өнөрүндөгүлөргө ушул мамлекет тарабынан, коомчулук тарабынан эмгегин баалоо, сыйлык ыйгаруу жагы кандай бүгүнкү күндө? Ошо сиз Айта бериңиз. ошо туура айтасыз. Ошондой эле болуп атат. Бизге көп көңүл бурулбай калат да. Анткени билесиз да азыркы жашоо кандай 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 десем, эми таза эмес жолдор менен алынат да. Ошол себептен биз балеттегилер 4 жылдап, 5 жылдап деле, 10 жылдап деле баягы күтүлүп жүрө берет да. Ошондой. Ошо. Негизи чынында айтканда биздин тармак абдан оор. Көп адамдар бар, татыктуу, ушундай эмеге наамга татыктуулар көп. Бирок ушинтип ушундай себептен көп каралбай калат да, жетпей калат бизге. Ошо мен сиздин жарыяңызды кечээ биз афишага чыгарганда, сиздин өмүр баяныңызды караганыбызда, сиз ойногон, сиз бийлеген балеттин саны абдан узун экен. Анын ичинде башкы ролдорду жаратып, ушул биздин көрүнүктүү кыргыз опера жана балет театрыбыздын прима балеринасы катары мындай ушул күнгө чейин өзүрүлөп эмгектенип келатасыз. Бирок өмүр баяныңыздан мен ошол мамлекеттик сыйлыктарды көрө албай аябай ичим ачышты да. Анткени ошол мамлекеттик сыйлыктар дагы көп учурда ушул сыяктуу мындай чыныгы өнөрдүн адамдарына ыйгарылбай калгандыгы абдан өкүнүчтүү. Бул биздин өкүнө турган жагыбыз. Анткени өзүңүз айткандай балет өнөрү бул өтө оор. Бул бир гана акылды, бир гана баягы сезимди гана талап кылбай, бул физикалык күчтү да талап кылган өнөр болуп эсептелинет. Кадимкидей спортсмендердей сиздерге абдан чоң бир машыгуулар керек. Дайыма өзүңөрдүн формаңардын үстүңөрдөн иштешиңер керек. Дайыма кандайдыр бир кыймылды денеңердеги, дене мүчөңөрдөгү кыймылды аткаруудагы ийкемдүүлүктүн үстүнөн иштешиңер керек. Мына ушунун бардык тараптан өтө кыйын болуп турганы баягы түшүнгөн кишиге айкын эле көрүнүп турат да. Ушул негизи биз барганда абдан кооз сахнадан кооз балет бийчилеринин тартуу кылган өнөрүн көрөбүз, бийин көрөбүз. Ал эми сахна артында балериналардын, балет бийчилеринин жашоосу кандай, профессионалдык жашоосу кандай машыгасыздар, эмне жетишпейт, эмне кыйынчылыгы бар? Негизи Кыргызстандагы балет өнөрүндөгү балет бийчилери бет келишкен кандай бир кыйынчылыктары же болбосо артыкчылыктары бар? Кыйынчылыктар, эң биринчи кыйынчылык бул ошо өзүбүз жөнүндө айтып кетсек, артисттер жөнүндө айтып кетсек, ошо сиз айткандай физикалык кыйынчылык болот да, биз үчүн бар да кыйынчылык. Ошо жана айтып кеткендей, материнское поле эң кыйын спектакль да. Анткени саманчын жолу. Себеп физикалык жагынан абдан көп күч кетет дагы, анан эмоция башынан баштап эмоциялык спектакль да, аябай терең эмоциялык спектакль да. Ошол эмоция кадимкидей күчүңдү алып салат. Анткени бул трагедия ойноп атпайбызбы? Драматический ролдо. Ошо эмоция менен ошо физикалык жактан абдан жеп салат да, көп күчтү алып кетет. Кыйналасың кадимкидей.
Ошол себептен биз даярдык көрүп атканда эле күн сайын ушундай кыйынчылыктарды өзүбүздөн ошо өткөрөбүз да. Анан бизге эң биринчи массажист жетишпейт. Массажисттарды жок да. Негизи ар бир театрда массажист болуш керек. Ошол маселе такыр чечилбей койду биздин театрда азыркы учурга чейин. Артисттер өзлөрү эле өзлөрүн ушу дарылашат, өзүнүн калыбына келтиришет да. Күн сайын кечинде биз баягы күндүзү биз иштейбиз, кечинде денебиз катуу ооруйт, бүт булчуңдар ооруйт, чарчайт. Анан аны кайра биз эртең дагы жумуш бар да эртеси. Ошол себептен биз кабыл кайра өзүнө келтиришибиз керек да. Анан аракет кылабыз. Ар кандай майларды сүйкөйбүз, расслабляющий. Бирок ал майларды кечке сүйкөгөндө деле зыяны бар. Ошол себептен массажисттер керек да. Туура ушу массаж кылып, атайын профессиональный массажисттер керек. Андан сырткары ошол мен мурун азыр кичине бул проблема чечилди костюмдар жагы. Бирок мен чыгармачылык кезинде иштеп жүргөндө костюмдар менен чоң проблема болчу. Ар бир солист өзү костюм тиктирчү жаңы, же каражаты жок болсо, ошол эле эски баягы 60 жылдан бери жаткан эски костюмду алып алып, жаңыртчубуз да. Өзүбүз тикчүбүз. Шуруларын бүт жаңыртчубуз да. Биякта кыйналып, кечинде чарчап келесиң, шайың жок, бирок костюмду даярдаш керек. Ошол кыйынчылыктар да болчу. Андан сырткары дагы бут кийимди өзүбүздүн акчабызга алчубуз. Анан мен дайыма жолдошума ыраазымын. Чоң мага баардык жагынан, мораль жагынан дагы, баардык жагынан, акча жагынан, каражатынан дагы дайыма жардам берип, түрткү берип, колдоп келген үчүн мен ушул ролдорду жаратканга кандай десем, ошо жакшы жардам берди да. Андан сырткары көп эле кыйынчылыктар ошо болду. Ошо костюм, бут кийимдерибиз жок болуп, массажисттер жок. Ошондой. Андан көп майда чүйдөлөр көп эле да эми. Бирок акырындан, азыркы учурда акырдан бул нерселер уже чечиле баштады. Жакшы сүйүнүп жатабыз. Азыр уже бут кийимдерди бизге сатып берип атышат. Мына жаңы директор келди. Бул проблема чечилди. Бут кийим пуанты деп коебуз да. Ал пуант болсо бир 2 айга же 1 айга эле жетет. Ошо канча бий билегиңге жараша да. Азыр болсо ошо жаңы бир Америкадан чыккан немелер бар, пуантлар. Алар жакшы да, жууса болот. Мурункуларды жууганга болбойт болчу. 1 ай кийдиң, ыргытыш керек. Анын баасы болсо бир 5000ге жеткен баа болчу да. Ошону өз каражатыбызга алып, мен эле эмес, көп эле артист кыздар алчу да. Өзүбүздүн зарплатабыз бир 10 000 болсо, 5 000 бут кийимге кетет, костюмга кетет жарымы. Ошентип ушул кесипти биз абдан катуу сүйгөн үчүн эле өзүбүз ачка калсак дагы, бирок ошо ушул кесипти уландырганга аракет кылып келдик да ошентипчи. Азыр жакшы, бут кийим чечилди, костюм чечилди, көп эле нерсе чечилип, жакшы жака уланып келатат ошо. Элмира, азыр сиз ушул айрым көйгөйлөрдү айтып атсаңыз, мен сиздин ушул балеринанын чыгармачылык жолу өтө эрте башталат эмеспи? 10 жашыңыздан уже кирип, анан профессионалдык баягы чыгармачылыкка бир 17-16 жаштан аралашса керек балериналар, мен билгенден, же 15 жаштан деле аралашса керек, чоң сахнага чыгып. Ошол сиздин ошол чыгармачылыгыңыздын эми мындай чоң сахнага аралашып калган жылдарыңыз Кыргызстандын баягы эгемендик мезгилинде, жаңыдан эгемендигибизди алып, баягы кыйынчылык 90-ч жылдардан бери келаткан кыйынчылыктар менен коштолгон болсо керек деп ойлойм да. Ошол кезде өлкө бүт кыйналып турган учурда опера, балет театры өтө эле оор учурда турса керек эле.
Анан ошол учурда башка кесипке ооп кетпей ушул театрды, биздин опера балет театрын, өнөрдү сактап, ошол жерде баягы муунду Бүүсара Бейшеналиева, Айсыл Токумбаевалар түптөп кеткен муунду, ошол өнөрдү андан ары алып кеткен муун болдуңуздар деп ойлоп жатам да, ушу сиздердин муун. Менимче ошол чоң бир миссияны аткардыңыздар деп ойлойм да. Ал эми бүгүнкү күндө мына жашоо башка жагына бурулду. Баягы экономикалык жактан баардык баягы артисттер үчүн бир жакшы шарттарда түзүлүп атат, баардык эле өнөр жаатында да. Бул бүгүнкү күндөгү жаңы балетке келген жаш артисттер үчүн сиздерге караганда бир аз жеңил болсо керек деп ойлойм да. Ооба, туура айтасыз. Мхм. Бизге караганда азыр жеңилдеп калды көп жагынан. Сиз азыр хореография училищесинде дагы сабак берет экенсиз. Педагогикалык ишмердүүлүк менен дагы алектенип жатыпсыз. Ушул жаатта да сүйлөп берсеңиз, азыр ал жакта кандай, биздин кыргыз жаштары бул өнөргө кандай келип атат? Негизи эле көбүнчө борбор калаадан келет деп ойлойм да. Ал эми аймактардан да келгендер болобу? Бүгүнкү күндө акыбал кандай? Азыркы абдан жакшы. Кызыккандар көп. Алыс жактан келгендер дагы көп. Мен ушу туугандардын ичинде деле баягы жолугуп калганда көп эле ушу кызымды балетке берсем качан болот деп эле сурап калышат да. Анан ойлоп калам, айылдан келишсе деле, ушу айыл жактан болсо деле түшүнүктөрү аябай күчтүү экен, кызыктырат турбайбы балет деп абдан сүйүнүп калам да. Биздин училищеда азыр деңгээли абдан бийик. Көп биздин бүтүрчүлөрүбүз Европада ар кайсы өлкөлөрдө башкы ролдорду ойноп жүрүшөт, аткарып жүрүшөт. Биз абдан сыймыктанабыз. Биздин бала, биздин кыз деп сүйүнүп калабыз аябай. Азыр ошо азыркы учурда балдарга быйыл ошо мени чакырды жетекчи директор өзү. 15 жаштагы кыздарга берип атат, 1-курс кыздар окуйт да, 1-курста окуган кыздар. Албетте менин өзүмдүн опытым абдан чоң жардам берип атат. Ушу көп жылдан бери ушу топтоп, анан биз жөн эле биле бербейбиз да, күчкө салып эле булчуңдарды күчкө салып эле биле бербейбиз да. Ал үчүн биз ойлонуу менен бийлейбиз. Туура булчуңду колдонуп бийлейбиз да. Ошону билсең, балдарды окута аласың. Туура жолго салып кете аласың да. Туура биз скульптор деп койсок болот, биз мугалимдердечи. Биз скульптор сыяктуу эле адамдын денесин түзө баштайбыз да, жасай баштайбыз дегендей. Ошол опыт мага абдан чоң жардам берип атат. Жакшы. Кезинде Бүүсара Бейшеналиевалар Москванын күчтүү балет мектептеринде окуп, ал жактагы мыкты балет чеберлеринен таалим тарбия алып келишкен да. Ошондуктан дагы алардын баягы өзүнүн жараткан, Кудай берген таланты, анан кийин күчтүү мектептен окуп калгандары дагы алардын баягы өнөрүнүн баягы союздук, дүйнөлүк масштабка чыгып кеткенин шарттаган болсо керек дейм да. Ал эми бүгүн сиз мына азыр жаш муундарды окутуп атам дейсиз. Бизде бүгүнкү күндө жана белгилүү айтылуу балеринабыз Айсулуу Токумбаева Туркияда жаштарды окутуп жүрөт. Эгерде Айсулуу Токумбаеванын бул жерде болгондугу, бул жерде жаштарга өзүнүн баягы билген тажрыйбасын, билимин өткөргөндө, бул биздин балет үчүн да чоң олжо болмок деп ойлойм да. Анан ошондой мектеп, ошондой күчтүү мектеп, ошондой күчтүү бир даярдык биздин жаштар үчүн барбы азыркы күндө?
ооба бар бизде жакшы мугалимдер абдан көп. Мгм. Жакшы даярдык берип, сыртка чыгып, жакшы биринчи алдыңкы орундарды алып келип атышат. Жакшы. Жакшы. Өзүңүз дагы бир канча эл аралык конкурстарга барып, мурда баягы чыгармачылыгыңыздын башатында көп конкурстарга барып лауреат болуп келген экенсиз. Ошолор тууралуу да айтып кетсеңиз, сиз берген сиздин өмүр баяныңызда ал тууралуу кыска гана фактологиялык бир факты маалымат кетиптир. Ошону да бир эскерип өтсөңүз жакшы болот эле. Ошо 15 жашымда Советтер Союзу ошо жаңы эле баягы 94-жылдар болчу да, ошол кезде. Жаңы өз эгемендүү мамлекет болгондо эле 15 жашымда болчу да. Ошондо бизди эл аралык конкурска Киевден чакырып калышты. Ошо ошондо директор мени тандап, мугалимим ошо даярдык мени даярдады да. Мен биринчи жолу ушундай чоң кандай десем, чоң даярдыкты көрдүм. Ошондо сездим, оңой эмес кесип экенин. Кадимкидей биз ошондо тырмагым көгөргөнгө чейин көгөрүп кетет да, ошо жаңы баягы балдарды жаңы үйрөтүп баштаганда ошо тырмактары көгөрүп кетет, бутун тырмактарычы, себеп биздин жана пуантубуз абдан катуу болот да. Анан ага баягы буттарыбыз көнгүчө, буттун денелери, терилери, баягы тырмактары көнгүчө ошондой тытылат, кесилет, көгөрөт, анан алып түшөт. Анан түшкөндөн кийин болбой эле баягы машкыш керек да, улантыш керек да машыгууну. Ошонун баарын чыдап билиш керек да, оңой эмес. Аны чыдачу бала чыдап алып кете алат, чыдабагандар качып кетет, кетип калышат да. Оңой эмес кесибибиз. Ошондо мугалимим айтып калды, ошо биз ошо биринчи эл аралык конкурска биз биринчи катышып атабыз деп айтып калды да. Ошо Бул кыргыз эгемендик мезгилинен кийин биринчи жолу. ооба биринчи жолу катышып атабыз деп ошо айтып калды. Ошо сүйүнүпчү. Ошол эсимде. Барып келдик. Абдан бала үчүн бул абдан чоң түрткү. Ушинтип көп катышып турса жакшы да балдарга, эл аралык конкурстарга чыгып турса. Ошол конкурска катышыш үчүн материалдык жактардан дагы ошо жок болгон себептен балдар көп катыша албай калышат да. Өздөрүнүн каражатына барыш үчүн барышат көбүнчө. Өзүнүн Жакшы. каражатына. Урматтуу биздин катышуучулар, сурооңуздар болсо микрофонуңуздарды ачып, биздин бүгүнкү конок Элмира Кабатай кызына суроо берсеңиздер болот. Суроолоруңуздар болсо микрофон, видеону ачып суроо берсеңиздер. Бул жакта чатты 2 киши деп турат, бирок мен ачып көрүп алган жокмун жазгандарын. Нурлан агай. Чатта азыр суроо бар экен, 2 суроо. Карамат деп турат. Сиз жакындарыңыздын балерон же балерина болушун каалайсызбы деген суроо түштү. Экинчи суроочу? Экинчи суроо Мукаррам эжеден түштү. Сиз чет өлкөгө көп чыгып жүрөт экенсиз. Ал жактагы балет көрүүчүлөр менен Кыргызстандын балет сүйүүчүлөрүнүн айырмачылыктары, окшоштуктарын байкадыңызбы? Дүйнөлүк балет чеберлеринен кимдерди кумир тутасыз дейт. Ушундай суроолор түшүптүр чаттан. Жакшы суроолор экен. Биринчи суроодон баштайлы. Эгерде жөндөмү бар болсо, жаратылыштан берилген физикалык данный деп коет да.
дене түзүлүшү жаратылыштан жакшы берилсе, балетке келимдүү деп коелу, балетке жарай тургандай болсо, мен каршы болбойт болчумун. Анткени бул кандай десем, бул өзүнчө жашоо да ушунчалык кызыктуу, бийик, таза, канча кыйынчылыктарды көрөсүң ооба, бирок аны жеңип билсең, чоң рахат аласың бирокчу ушул кесиптен. Оорчулугу дагы бар. Анан баягы бүт ушул оорчулукту жеңип чыксаң, кайра ошонун рахатын көрөсүң да. Ошол себептен анан көрүүчүлөргө дагы кандай десем, жалпы мен ошо макул эле болмокмун да. Жакшы. Экинчи сурообуз да бар экен. Көрүүчүлөр баягы биз совет убагында биздин балет эң алдыңкы балеттерден эсептелчү да. Дүйнө боюнча эмес, ошо биз Советский Союз ичинде арасында да, Советтер Союзунун арасында ичинде эң биринчи орунда турчу да. Ошо орус балетинен кийин биз турчубуз алдыңкыда. Ошол кездерде биздин көрүүчүлөр абдан кызыгуу менен келип көрүп кетишчү, абдан баалашчу бул өнөрдү. Анан ошо баягы Советтер Союзу бузулгандан кийин эле баягы ар бир көрүүчүлөр адамдар кыйналышты да. Кыйналуучу болду го. Ошол себептен көрүүчүлөрүбүз азайып калган. Көп ошо биз ойлоп калдык да, кызык жок болгон үчүн азайып атабы деп. Бирок ал себептен эмес экен. Азыр ошо убакыт көрсөттү. Азыр жашоо сиз айткандай оңолду. Азыркы биздин көрүүчүлөр кадимки эле башка чет өлкөнүн көрүүчүлөрүндөй эле ушунчалык берилүү менен келип абдан чоң рахат алып кетишет да. Бизди азыр ушул абдан кубандырып жатат. Көрүүчүлөрүбүз абдан көп. Биз аларга дайыма аракет жасайбыз. Ошо келип чыныгы эс алып кетишсе экен деп аракеттенебиз. Дагы суроодо дүйнөлүк балет бишилеринин сизге жаккандары жөнүндө да сурады эле. Жаккандар абдан көп, бирок мен үчүн эң бийик ошо чыныгы балетти чоң бийиктигин көрсөткөн адамдардан ошо орус Россиянын баягы Советтер Союзундагы убагындагы бийлеген ошо Плисецкая, Васильев, Дудинская, ошо бүт атактуу балеттин бийчилери мен үчүн ошо кандай десем, тутам да, анткени алар баягы жеке эле ушул балет өнөрү эмес, байкап келсек, кино тармагында деле актерлор деле ошол кезде чыныгы актер болушкан. Чыныгы ушунчалык бийик деңгээлге ар бир ушу искусствонун тармактарын ар бир ошо чоң бийиктиктерге алып келип ошо бизге ачып беришкен да. Азыркы учурда техника жагынан абдан алдыга кетишти. Техника жагы деген кыймыл аракети абдан күчтүү болду азырчы. Абдан көп жол тегеренишет, буттарын укмуш көтөрүшөт, бүт дене жагынан укмуш развитие кетти да.
А бирок душа деп коет го. Душа уже башкача болуп калды да. Өтө баягы чыныгы ачылбайт да, өтө башкача да. Көп спорт сыяктуу кетип калышты да, спорт сыяктуу. А бул балет искусство, бул деген Өнөр да бул искусство. ички дүйнөнү көрсөтүш керек да, ички нерсени көрсөтүш керек. Ошол. А эмне себеби эмнеде деп ойлойсуз ушундай процесстин? Заманга жараша. Заманга жараша, азыр заман башкача болуп калды го. Более современно дегенде башкача. Адамдар деле башкача болуп калдык. Көз карашыбыз деле өзгөрүлдү. Ошол себептен. Ушул нерсе менде бир ой пайда болуп атат да, билбейм туурабы туура эмеспи. Балетти дагы шоуга айландыруу аракеттери дагы болуп калабы дейм да. Ошондон улам дагы ушул нерсеге көбүрөөк ыктап кетип атышабы деген ой келип атат да, же андай эмеспи? Андай болбойт го деп ойлойм. Анткени мен айткандай эме бүт эле балериналар андай эмес, көбүнчө тенденция ошондо болуп атат дейм да. А негизи бар баягы биздин илгерки биздин ошо кандай десем, баягы эски школа дагы бар да. Питерде дагы эле ошо тарбиялап жатышат. Ошол школа менен тарбиялап жаткандар бар. Ошол эмени Россияны айтып калдыңыз. Бизге жыл сайын Россиянын артисттери келип, жыл сайын бир спектакль коюп кетишет. Ошол ушундай алакка катыш көбүнчө Россия менен болгону байкалат да, дагы деле. Башка коңшу өлкөлөрдүкүн көп байкабайм келгенин. А бирок Россиянын артисттери келгенде ушул биздин балет сүйүүчүлөрү такай ошолорду күтүп, ошолор келет деп ушундай күтүп алабыз. Сиздер дагы Россияга же болбосо коңшу өлкөлөргө же болбосо башка чет өлкөлөргө чыгып турасыздарбы? Биздин кыргыз балеттин гастроль маселеси кандай бүгүнкү күндө? Ошо биздики гастроль маселеси абдан начар. Анткени баягы эле каражат да. Негизи биз ошо өзүбүздүн ушул чолпон балетибиз бул визитная карточка да. Абдан кызыктуу балет. Абдан бийик деңгээлде коюлган, музыкасы да бийик деңгээлде, либретто бүт ушунчалык күчтүү спектакль, кызыктуу спектакль. Биз ушул спектакль менен чет өлкөгө кетпесек деле, биз ушу Ошко деле алып барып келсек болот. Башка биздин ушу Кыргызстандын ичине эле биз алып барсак деле жакшы болмок болчу да. Ошентип биздин ошо балетмейстер ошондой кандай десем эмесин предложение кылганда негизичи, бирок ал маселе чечилген жок. Көп жылдан бери чечилбей эле келатат да. Негизи бул ушунчалык кооз спектакль. Биздин кыргыз спектакль, улуттук спектакль. Биздин сыймыгыбыз да. Ушул балетти алып чыксак болот. Лебединое озеро, классикалык балеттер, алар өтө бийик деңгээлде чет өлкөлөрдө аткарылат да. Ооба. Бүт эле жерде бар дейм да, ал балеттерчи. Биздин чолпон балети бир дүйнө жүзүндө жалгыз эле биздин Кыргызстанда бар да. Ошону алып чыксак, биздин өзүбүздүн ошо кандай десем, тааныштырмакпыз да өзүбүздүчү ошо кыргыз элин. Азыр Лебединое озеро деп калдыңыз. Мен дагы бир сиздин аткарууңуздагы бир үзүндү менен бөлүшкүм келип атат биздин катышуучуларга. Экран көрүнүп атабы, Мирлан агай? Экран көрүнүп атат, бере бериңиз. Бере берейин.
Мгм. Гүлзада эже, мен дагы YouTube каналда азыр бизде түз жүрүп барып атат. Ошол жерде көрүүчүлөр дагы бир суроолорду түшүрүптүр. Эгер уруксат берсеңиз, ошол суроолорду бергейли. Жооп берсеңиз жакшы болот. Ошол жерде Карамат Кудайкул дейт, эң татаал кесип эмгегиңиздин үзүрүн көрүңүз деген каалоо жөнөтүптүр. Андан кийин экинчи көрүшүбүз Бегимай Надилбек кызы деген балдарыбызды канча жаштан берсек болот балетке дейт. Анан ошондой эле мына биздин WhatsApp каналдан дагы Бегимай Надилбек кызынан суроо түшүп атат. Канча жаштасыз? Жаштыгыңыздын сыры эмнеде? Бетке кандай кам көрөсүз? Бөлүшүңүзчү деген суроо бериптир. Ушул суроолорго жооп берсеңизби? Элмира. Биринчи суроо. Балетке негизи 9 жашынан алат. Бирок ага чейин эле даярдык көрсө болот да. Ошо биздин окуу жайда, Бишкектеги хореография окуу жайында өзүнчө бир частный деп коет го, частный бар отделение. 6 жашынан келип, акырындан балага даярдык көрсөтө берсе болот да. Негизи 9 жашынан алат. Рахмат ошо жакшы каалоо айтканыңыздарга, ошо үзүрүн көрүңүз деп айтыптыр. Чоң рахмат. Экинчи суроо болсо, кандай суроо эле? Сиз жаш көрүнөт экенсиз. Кантип өзүңүздү? Чоң рахмат. Негизи эле ушу балет аймагында, балеттеги кыздар да алсак, жаш көрүнөбүз да. Себеп бул эмеден келген да. Биз денебизди чойгулайбыз го. Ошо чойгулаганда кан жакшы алмашат да. Ошол себептен бетке чейин бүт дене кан жакшы алмашат да. Жүгүрөт да, кан жакшы жүгүрөт. Ошол себептен ошо жаш көрүнөр экенбиз. Биздики кандай? 38 жашта биз пенсионербиз. Бизге пенсионный эме берилет. Не деп коечу элем? Пенсияга. Анан жанагы маршруткаларга түшкөндө, же автобустарга түшкөндө баягы уялышат кыздарчы. Мен ала элекмин, бирок уялышат да көрсөткөндөнчү. Анткени көрсөтсө жаман сөздөр угуп калышат да. Ишенбейт да. Сен кайсы дагы пенсионерсиң, жапжаш болуп туруп.
же болбосо инвалид окшойт деп ойлоп калышат экен да. Анткени инвалидтерге эле берет да, баягы жашпы, карыбы баягы болгондо. Ошол себептен көбүнчөсү баягы уялгандан эле каражат төлөп эле түшүп кетишет. Акча төлөп эле түшүп кетишет да, көрсөтүшпөйт. Ошол өзүбүз дагы ич арабызда сүйлөшүп калабыз, тиги көп эле айтышат, жашсыңар деп, эмне себептен жашсыңар деп. Анан мен ошо бир жолу окуп калдым. Ошол себептен жаш көрүнөт экенбиз да. Анткени денебиз дагы дайыма формада, бүт ошого жараша болот экен. Андан сырткары биздин аң сезимибиз такыр башкача да, мындай жаш алып жүрүшүбүз керек да. Анткени биз сахнага чыгып, баягы 18 жаштагы кыздарды эле бийлеп калышы мүмкүнбүз да. Ошол себептен баягы оюбуз дайыма мындай эме да, жаш болуп турат да. Мүмкүн ошол себептен дагы. Анан дайыма ошо жакшы эмоцияларга батып турабыз. Мүмкүн ошол себептен дагы бийик искусство ошого ичибизге баягы толуп, ошол нерсе дагы мүмкүн берет болуш керек да, жаштыктычы. Жакшы. Гүлзада эже, сиз чатты карап атасызбы, чаттагы суроолорду? Чат мага тилекке каршы көрүнбөй атат, агай, ошондуктан Анда менин чаттагы дагы бир суроолор бар экен, эгер уруксат берсеңиздер. уруксат беребиз, агай. Бул жерде Жаркын деген суроо берип атат. Сиздин устатыңыз ким? Шакирттериңиз барбы? Ишиңизге ийгилик каалайм дейт. Анан дагы экинчи суроо, Карамат эже дагы суроо берип атат. Туркменияда опера балет театры жабылганына бир нече жыл болду. Бизде Кыргызстанда дейт, опера балет театрынын келечеги кандай деп ойлойсуз деген суроо түшүп келиптир. Андан кийин дагы эки суроо бар. Ушул суроодон кийин окусамбы да калган суроолорду? Биринчи суроо кандай болду эле? Кечиресиз. Сиздин устатыңыз ким? Шакирттериңиз барбы? Албетте, биз өзүбүз эле даярдык көрө бербейбиз. Биздин ошо устатыбыз болот, педагог деп коет да. Устатыбыз бар. Бизге ошо ролду жаратканга дагы жана туура машыгып, ошону туура ошо бийибизди тазалап берет да, таза туура бийлегенге бизге ошо шакирт болуп берет. Аты жөндөрүн айтып кетсем, ошо бирок көп эле шакирттер болду, көп эле чоң жардам беришти. Ошо өздөрүнүн опыттары менен бөлүшүп, мунун арасында ошо доктор Бекбисиев деген, азыр ал чет өлкөдө иштеп атат. Менин мугалимим Кубатова деген дагы чет өлкөдө иштеп жатат азыр ушул арада. Азыркы учурда болсо Таирова Роза эже шакиртим. Анан Садыркулов Дасмат деген заслуженный артист, кыргыз элинин ошо заслуженный артист да. Ошо Акан Аманбекович Нуртазин деген, ошо ар бири өзүнүн бир ошо шакирт катары айтып үйрөтүшөт. Ошол себептен да биз өсүп жатабыз. Албетте биз өзүбүз эле өсө бербейбиз. Ошо бизди кичинекей баланы багып чоңойтуп, үйрөтөт го, тарбия берип. Ошол сыяктуу эле биздин өзүбүздүн шакирттерибиз бар, устаттарыбыз бар. Ушинтип чоңойтушат, бизди өстүрүшөт, ушинтишет да. Ошолорго чоң мен ыраазычылыгымды билдирем. Жакшы. Экинчи сурообуз. Жана Туркмения деп айтылды эле го. Бизде ошо бир учурда айтпай эле коеюн, ошо бир президент болгон кезинде театрдын эмне кереги бар, балеттин эмне кереги бар деп
бул биздин кыргыздын эмеси эмес, искусствосу эмес деп жаптырып коелук деп ушундай аракеттер жасалган, абдан катуу эле аракеттер жасалган. Бирок Кудайга шүгүр ошо жакшы эле. Мен азыр ойлойм, жакшы эле болот болуш керек деп. Жакшы. Дагы чатта суроолордон жолдоюн анда. Саламатсыздарбы? Массажист маселеси эмнеге ушул күнгө чейин чечилбейт? Же эмне анын айлык акысы азбы дейт. Же сиздерге массажист атайын башкача ыкма менен жасалабы деп суроо бериптир. Аты жөнү жок экен. Андан кийин дагы бир суроо. Аида Эгембердиева берип атат. Бүбүсара Бешенелиеванын уулу бир маегинде апам экөөбүз бир отурганда бир тоокту бир эле жеп койчубуз деп айткан экен дейт. Сизчи дейт. Андан кийин дагы Мукаррам эже айтып атат, үй бүлөңүз тууралуу айтып кетсеңизчи деген суроо түшүрүптүр. Эгер Биринчи суроодон баштайлы. Ошо эсимден чыгып кетти. Кайсы суроо аты эле? массажист боюнча. Массаж боюнча. Болушу керекпи деп. Мен билбейм, ушул эмне себептен бул чечилбей атат. Же мүмкүн жакшы аракеттер болбой атабы? Негизи баардык эле массажисттер балетке жарай береби, балериналарга, же болбосо өзгөчө иштеген атайын бир специалист керекпи? Ооба, туура айтасыз. Ошо атайын специалист керек бизге. Бул спортсмендердин дагы өзлөрүнүн специалисттери болот го. Ошол сыяктуу эле ошо билиш керек да, биздин ошо кайсы булчуңду кантип массаж кылганда, кайсы ошо жагы денеси баягы жумшарат, өз ордуна келет депчи, ошо калыбына келтирген точкаларды билиш керек да. Себеп биз мындай деле болуп калат. Сахнада бийлеп атканда негизи эле биз балериналар баарыбыз ошо артисттердин баарында эле, ошо көбүндө эле да, баарыбызда эле травмаларыбыз бар да. Травма ар кандай травмалар бар. Бели ооруйт, буттары ооруйт, анткени сынган деле травмалар бар. Тизеси чыгып кетип, андан операция болуп, кайра баягы ушунчалык ушул кесипти сүйгөн үчүн бийлеп жүргөндөр да бар да. Бирок билбейм, бул абдан эми коркунучтуу нерсе. Кийин кандай болот деп да ойлоп каласың. Же мисалы өзүмдү келтирсем, мен 15 жашымда жыгылып кеткем. Ошо залда ошо репетиция убагында ошо бутумду 15 жашымда баягы көп дагы так өзүң денеңди дагы жакшы биле элек кес да. Өзүң денеңди дагы жакшы биле элек кес да. Ошондо бутумду ыргыт ийгенде эле баягы жыгылып кеттим да. Бир көнүгүүнү жазайын дегенде жыгылдым да, катуу жыгылдым. Ошондо ошо бел жагыман кичине травма алгам да. Ошол травманы баягы убагында туура докторлорго, баягы мен жаш кызмын, анан ата энем алыс жакта, ошо көз карандысыз болуп калып, баягы мени ошо убагында жакшы специалист таап жөнөтүшкөн эмес да, биздин медпункттагылар делечи. Ошол себептен ошо бүт ушул жашка чейин ошол белим оорутуп келди да. Ошого карабастан мен эле эмес, ошо мендейлер көп. Ошого карабастан баягы ушунчалык өзүбүздүн кесибибизди сүйгөн үчүн ушинтип чыдап келатабыз. Ошондой нерселерди ошо массажисттер билиш керек да. Биздики өзүнчө башкача спецификасы башка да, массажисттер. Ошо билиш керек. Россияда башка театрларда бар өзлөрүнүн массажисттери бар. Айын массажисттери. Дагы бир жакшы суроо болду эле үй бүлө маселеси жөнүндө. Ошого мен дагы кошумча бергим келип атат.
Өзү балет бийчисинин профессионалдык ишмердүүлүгүнүн мөөнөтү өтө кыска деп атабыз да. Анан анын ичинде балериналар турмушка чыгып, төрөп түшүп, баланы чоңойткондо дагы бир канча жылын жоготот да. Үйдө отуруп калат, формасын жоготот, кайра формага келиш үчүн убакыт талап кылынат дегендей. Ушул жак сизде кандай? Ушул үй бүлөңүз боюнча айтканда ушул маселеге да токтоло кетсеңиз. Негизи ошо дагы эле ошо дайыма кайрыла берем да, ошо советтер убагында, совет убагында балериналарды төрөбөгүлө деп мындай айтышчу руководство. Төрөбө, анткени жылдызсың да, анан баягы искусствону өркүндөтүш керек, салым кошуш керек. Алар билишет да, эгерде төрөсө бүттү, формадан чыгат, убакыт кетет, анан искусство калат деп баягы көп ошо эметишчү экен да, көрсө айтышчу экен. Төрөбө деп айтышчу экен. Бүйөөгө тийбей тур, төрөбөй тур деп ушинтип айтышчу экен. Менин мугалимим, мени окуткан ошо училищада окуткан мугалимим, ал дагы анын да көз карашы ушундай болчу да, баягы ошондой алган да ошондой тарбиянычы, ошондой деп. Анан бизге дагы айтып берчү ушинтипчи. Эрте күйөөгө тийбей эле койгула, төрөбөй тургула деп эле ушинтип берчү. Бирок жакшы, мен ошо кичине эме болду менде, кандай психологический кыйынчылык болду, моральдык жагынан деле. Баягы жаратылыш бар деле өзүнүкүн баягы эне болгуң келет да. Ошол сезим келет дагы. Анан кайра баягы мугалим айткандары ушунчалык эсиме тутулуп калыптыр да, анан коркуп кетчүмүн да. Балалуу болгондончу. Турмушка чыгып балалуу болгондон коркуп кетчүмүн. Бирок махабат күчтүү болуп кетти. Болуп эле баягы турмушка чыктым. Балалуу болдум. Улуу балам азыр 18 жашта. Буюрса чыгат жакында 18 жашка. Андан 13 жылдан кийин ошо кызымды, 5 жашта азыр кызым бар. Ошо негизи туура эле кылдым. Эң биринчи аял зат үчүн бул эне болуш туура да деп эсептейм. Ошол себептен мен эле эмес, азыркы жаштардын көз карашы такыр башка. Биздин эле Кыргызстандын ичинде эмес, ошо башка чет өлкөдөгү деле балериналар уже Россиядагы деле мурун ошондой болчу да, балалуу болушчу эмес. Ушунчалык ушул өнөргө берилип, служили деп коет го, профессияда служили прям, берилип эметишчи да. Көбү баласы жок өтүштү. Азыркы жаштар төрөп дагы жетишип атышат, баардык нерсеге жетишип атышат. Азыр ушундай заман болуп калды го. Жетишсе болот. Канча нерсеге жетишсең, сен ошончолук кыйын аялсың, кыйын адамсың депчи. Жетишсе болот экен да. Ооба. Бирок бир кыйынчылыгы бар. Эгерде карап бере турган киши жок болсо балаңды, балдар кичинекей балдар бат-баттан эле ора беришет го. Анан үйдө отуруп каласың. Үйдө отуруп каласың, бир жумалап отуруп каласың, 2 жумалап отуруп каласың баланын ооруганына жараша. Анан отуруп калганда үйдөн көнүгүү жасайсың, гимнастика жасайсың. Бирок ал өтө күчтөндүрбөйт да булчуңдардычы. Даярдык бербейт булчуңдарга. Ошол себептен кайра артка кетесиң. Бул биздин балет ушундай бир эмеси жаман да, жаман нерсеси бар. Бат эле формадан чыгып кетесиң. Бир күн калтырдыңбы? Бир күн калтырсаң, 3 күн калтырганга эсептелет. Бир жума калтырсаң, 1 ай артка кетесиң, кайра денең кайра артка кетет да. Анын калыбына келтириш үчүн кайра убакыт, ошончолук эле 1 ай убакыт керек да. Ошентип эле артка тартыла бересиң. Алдыга жаңы эле жылайын деп баратсаң эле кайра балаң ооруп калат, кайра үйдө отуруп каласың. Ошондой кыйынчылыктар бар. Ошого карабастан эми аракет кылып келатам. Азыр жакшы ушу кайненем карашып атат. Азыр колу бошоду, жумуштан пенсияга чыкты, эми убакыты болуп,
жакшы азыр ушу карап берип атат. Жакшы экен. Мирлан агай, дагы суроолор келип атат. Окуп бересизби? Суроолор каналда да келип атат, YouTube'дан да келип атат. Жанагы Бүбүсыра Бешеновнун уулунун маеги эсиңиздеби? Ошо тамак ашыңыз кандай деген мааниде суроо берип атышат. Эмне тамактанасыз деген мааниде. Бир топ нетин бир отурганда жей аласызбы деген суроо эле. Тамашалуу. Ошо жаш кезде мен абдан толук болчумун да. Эми абдан толук деле эмес, эми жашоодо жашынакай эле болчумун да. Арык эле да, жашоодогу адамдарга мен арык эле болчумун. Бирок сахнага чыкканда баягы менин устатым айтып берчү. Сен толуксуң, сен арыкта деп эле кечиккилеп айтып берчү да. Анан сага башка ролдорду бербейбиз, сен толук болуп атасың деп эле ушинтип берчү. Бирок азыр карасам анча деле укмуш деле толук деле болчу эмес экенмин. Анын ошону абдан ушунчалык баягы кечке коюп атып, тамакты аз жей баштадым. Жебей койгон деле күндөр болду, арыктайын деп. Анан ошентип больницага жатып калдым. Анткени каным түшүп кетти да. Абдан түшүп кетти каным, ылдыйдап кетти. Бир ай жатып калдым. Гемоглобинди ошо көтөрөм деп. Ошентип аз жеп жүрүп, баягы ашказан деле көнүп калат экен аз жегенге. Анан аз жеп дагы, анан көп ушу биздин кандай десем, ошо аз жеп көнүп калат экен, ошойдон баягы көп жей албай калат экенсиң да. Канча кыйнап жейин десең деле организмиң көнүп калат экен. Бирок Элмира, бул балет физикалык айбыдан чоң күчтү талап кылган өнөр эмеспи? Өзгөчө бир диеталарыңар болсо керек. Диета деле жок да, меники, анткени мен ата-энелерим өтө толук киши болгон эмес да. Негизи ошо училищеге алганда дагы эң биринчи ата-энесин карайт. Ата-энеси эгерде толук боло турган болсо, баланы алгандан ойлонуп калышат да. Анткени кийин баары бир деле баягы бала толуп кетет. Ошон үчүн бала үчүн кыйынчылык болот деп албай деле коюшу мүмкүн да. Жакшы. Мен ошондой. Дагы бир суроолор аябай көп түшүп атат. Биз Уруксат берсеңиздер. жооп берейин. Мен YouTube каналга суроо түшкөн экен, ушуларды бир айтып койсом. Назира Абдыразакова дейт, Айнура Кабатай кызы бир туугансызбы дейт. Андан кийин Гүлүмкан Исая деген каалоо салыптыр. Кыргыз маданиятына кошкон салымыңыздарга баа жеткиз, ийгилик каалайбыз дейт. Андан кийинки бир суроо Бүбү Токоева деп турат. Шериги бийчинин кулатып алса, чаман эле болуптур деп айтыптыр. Анан Назира Абдыразакова деген дагы айтып атат. Элмира айым, ишиңизге ийгилик, маданиятка зор салым кошуп, бар болуңуздар деген дагы каалоо жөнөттүр. Эгерде чатта болсо дагы суроолор бар. Гулина деген суроо бериптир. Саламатсыздарбы? Өнөрүңүзгө чоң таазим. Мамлекет тарабынан жакшы колдоо болбосо дагы башка өлкөгө кетип калбай, ушундай татаал искусствону аркалап келе жатканыңызга жатасыз деп ушундай эме каалоо айтыптыр. Андан кийин Карамат эже дагы суроо бериптир. Абдан сонун дейт. Мен балалуу болгуңуз келеби деген суроону берейин деп даярданып жатты элем. Балким жүрөгүңүздүн оорутуп аламбы деп бере албай жаткам дейт. Кубанычтамын дейт. Балдарыңыздын ийгиликтерин менен сыймыктанган бактылуу эне экениңизге ишенем деп ушундай жакшы ой каалоолорду айтып жатышат. Чоң рахмат. Сиздерге дагы ушу жакшылыктарды каалайм. Бардык жагынан. Ооба. Ушу айтып кетсем, биринчи суроону айтып кетсем. Ооба, мен бир тууган эжем, Кабатай кызы Айнура. Өзү эң улуу эжекем. Мен болсо үй бүлөдө кыздарынын кичүүсүмүн, үчүнчү.
кызмын. Негизи 4-чү баламын, бирок ошо кыздардан кичүүсү менмин. Негизи биз 5 бала, 5 бир тууганбыз. 3 кыз, 2 эркек. Абдан сыймыктанам эжем менен. Ошо кээ бир айтат окшошсуңар дейт, кээ бир айтат окшош эмессиңер деп. Ар кандай. Жакшы, бир үйдөн эки кыргыздын эки чоң өнөрү десек болот. Телевидениедагы, журналистикадагы бир чоң өнөр. Эки чоң өнөрдүн бир үй бүлөдөн ошо эки кызы чыгып, Кыргызстанда жылдыз болуп таанылып келатасыздар. Жакшы, Мирлан агай, дагы суроолор барбы? Азырынча ушулар болду. Көбүнчө каалоолор болуп атат. Каалоолорду окусаңыз. Ошо азыр окуп кеттим. Ушу каалоолордучу. А так YouTube каналды да карап жатам. Бул жерде да өтө сонун каалоолор болуп жатат. Андан кийин биздин онлайн университеттин веб WhatsApp'ында дагы ушундай эмелер болуп атат, суроолор. Эми баягы техникалык жагына байланыштуу суроолор түшүп атат. Аны мен айтпай эле коеюн. Эми бул биздин биринчи түзбөрүбүз болгонго кичине мындай техникалык жактан мүшкүлүктөр болуп калса, кечирим сурайбыз. Биз дагы үйрөнүп жатабыз бул схеманы. Ошо эгерде эми сиздер айтасыздар да кандай болду депчи. Абдан жакшы, Мирлан агай, рахмат. Биз эсиңиздерге салайын, биз бүгүн өнөр сериси программабызда Абылас Малдыбаев атындагы Кыргыз опера жана балет театрынын прима балеринасы Элмира Кабатай кызы менен маектешип соңуна жетип келатабыз. Көрүүчүлөрүбүз YouTube каналынан көрүп атышат азыр. Ошол жактан да көп көрүүчүлөрүбүз бар. Жакшы пикирлерин, суроолорун бизге жолдоп жатышат. Азыр эми мен көп эле суроолорго, көп эле бир маселелерге кайрылдык. Элмира айым, сиз менен азыр сизге өзүңүзгө эркин микрофон берели. Анан кийин маегибизди ошону менен соңуна чыгаралы. Мен суроо бербей калган, биздин көрүүчүлөр бербей калган суроолор, бирок өзүңүз айтайын деген бир пикириңиз болсо айтсаңыз. Билбейм азыр кандай пикир. Ойго келбей атат. Балким баарыбызды ушул 20-мартта боло турган балетке чакырып кетерсиз. Ошо келип кетиңиздер. Абдан кубанычтуу болобуз. Мен ойлойм, ошо негизи бул улуулар үчүн деле эмес, бул балдар, кичинекей жаш балдар үчүн дагы бул спектакль абдан кызыктуу да. Ошол себептен ушул бийик өнөргө балдарыңыздарды дагы алып келип, ошо тааныштырсаңыздар, абдан чоң, жакшы тарбия алышат деп ойлойм. Бул чыныгы эле негизи бул өзүнчө бир кызыктуу жашоо. Ошон үчүн баарыңыздарды чакырам, келип эс алып кетиңиздер. Биз болсо аракет кылабыз бийик деңгээлде ушу ачып бергенге. Ошо баарыңыздарга ден соолук каалайм. Дүйнөдөгү баардык жакшылыктарды, ар бир үй бүлөгө бакыт келсин, кут кирсин, тынччылык болсун, аманчылык болсун. Баарыбыз ушу ынтымакта жашап, башынакай өмүр сүрөлүк. Чоң рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Сизге дагы ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ушул Кыргызстандагы бийик өнөрдүн бирин, биздин опера балет театрында ушул балет өнөрүн өркүндөтүп, андан кийин өзүңүздүн дагы шакирттериңизди тарбиялап,
бекем ден соолукта болуп, бизге бир кооз дүйнөнү тартуулап жүрө бериңиз. Сиз менен дагы маектерибиз алдыда деп ойлойм. Анткени балет жөнүндө, опера жөнүндө, сүрөт өнөрү жөнүндө биз дагы алдыда көп кеп калмакчыбыз. Биздин катышуучулардын суроо талаптары да менимче көп болот бул темада. Кийинки жолугушууларга чейин аман болуңуз. Чоң рахмат ошо бизди чакырганыңыздарга, мени чакырганыңыздарга, бактаганыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат.